Урматтуу жамаат, жараткан Алла Таала кайсы адамдарды жакшы көрөт? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Хадани ибная ва ибна ибнати. Аллахумма инни ухиббухума фа ахиббахума ва ахибба ман юхиббухума." Мына эки менин балам, менин кызымдын балдары. О жараткан Алла, мен бул экөөнү жакшы көрөмүн, сен дагы жакшы көргүн. Жана бул экөөнү ким жакшы көрсө, ошону да жакшы көргүн деди да. Кона Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "Хусейн минни ва ана мин Хусейн." Хусейн менден, мен Хусейндемин. Ахаббаллаху ман ахабба Хусейнан. Хусейнди ким жакшы көрсө, Алла Таала ошону жакшы көрөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул эки бала деп Хасан жана Хусейн радыйаллаху анхуманы айтып атат. Менин кызымдын балдары дейт. Фатима радыйаллаху анха, Фатима энебиз пайгамбарыбыздын өзүнүн кызы, Хадича энебиздин кызы. Андан Хасан радыйаллаху анху төрөлдү. Хасан радыйаллаху анху бул Али ибн Аби Талиб атасы. Рамазанда 3-чү хижри, көпчүлүгүнүн айтуусу боюнча ушундай экен, алымдардын көпчүлүгү боюнча 3-чү хижриде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хижрат кылып Мадинадан, Меккеден Мадинага келгенде ушу 3-чү жылы төрөлгөн экен. Хусейн 4-чү жылы дейт. Анчамчалар булар эгиз окшойт деп айтат. Жок, эгиз эмес. Уда 1 жылдан. ولم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. Хасан ибн Али радыйаллаху анхудан да пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга окшошураак эч ким жок дейт да. Эң окшогон пайгамбарыбызга Хасан экен. Вакад кана анху Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Хасан тууралуу пайгамбарыбыз мындай деген: "Ибни хада саййид ва нааллаллаху ан юслиха бихи байна фиатайн минал муслимин." Пайгамбарыбыз айтат Хасан тууралуу: "Бул балам саййид" деп айткан. Азыр ааламда билесиздер, саййидтер, эшан, төрө, кожо деген көп ушундай эмелери бар. Арабтарда саййидтер деп көп айтылат. Алибайт деп коет, ашрафтар деп коет. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын бул Хасан менен Хусейнден таркаган урпактарды айтат да. Ушуну эми пайгамбарыбыз айтат. Мына өзү айтканда Ибни хада саййид, ушул балам саййид деген. Саййиддин өзү негизи котормосу мырза, чоң, башчы деген сөз. Пайгамбарыбыз айтат, мүмкүн Алла Таала мусулмандардын бир эки тобун ушу аркылуу, Хасан разыяллаху анху аркылуу Алла Таалам оңдойт, башырын бириктирет дейт. Кудум ушундай болгон. Хазрет Али радыяллаху анху халифатчылык учурунда бир топ келишпестиктер болуп, Амир Муавия разыяллаху анху бир тарапта, Куфа тарапта, Хазрет Али разыяллаху анху болсо ага айтып атат: "Келгиле байат кылгыла." О кишилер айтып атат: "Хазрет Усманды шаһид кылган, биринчи ошо шаһид кылгандардын келгиле кысас кылып өчүн алайлы, андан кийин сизге байат кылайлы." Хазрет Али айтат: "Жок, биринчи байат кылгыла, кол бергиле, баш ийгиле, кийин Усман разыяллаху анху өлтүргөндөрдүн өчүн алып берейли" дейт. Кыскасы, ортодо кичине бир түшүнбөстүк, келишпестиктердин себебинен мусулмандар эки топко бөлүнүп калган эле. Хазрет Али радыяллаху анху дүйнөдөн өткөндөн кийин амирчилик, жетекчилик Хазрет Хасанга колуна тийген. Хасан разыяллаху анху ошондо Амир Муавияга тапшырып берип, мусулмандардын эки чоң жамаатын бири-бирине келишпеген баштарын бириктиргенге себепчи болгон да. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн тирүү кезинде алдына ала мужиза катары кабар берип койгон. Бул жердеги Хасан ибн Али радыяллаху анху бул бергени, бул деген өзүнүн аскерлери же өз тарапталарынын аздыгынын себебинен эмес, кордуктун себебинен эмес,
Bul belkim Allah Taala'nın aldındağı ulu darajany görgöndün sebebinen musulmanlardan kanı tөгülbese eken dep, oşonduktan ümmettün kızıkçılığı, dindin kızıkçılığı üçün özüne halifaçılık çoğun mınday aytkanda amanatın, amirlikti tapşırıp, uşul iki çoğun cemaatın başın biriktirgen. Hasan menen Husayn radıyallahu anhuma köptögen manaqib dep koyabız mınday Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytıp ketken ulu soğuptu darajalarga çok aytılınat. Peygamberimiz bir hadiste aytkan, huma rayhanatayya mined dunya, muna dünyadagi iki rayhan menin şu jipar jittarım şu baldarım depçi. Al Hasan ve al Husayn seyyida şababi ahlil cennet. Beşte bardık ayal zatlardan kanışası Hazret Fatima'ya ne yüz bolat eken. Fatima seyyidatu nisa ahlil cennet de Peygamberimiz aytkan. Alemi jaş baldardan bardık dünya beşteki jaş baldardan mırzaları Hasan menen Husayn bolat eken. Demek bu hadisten malum boldu toğandar. Peygamberimiz öz aytat, ya Allah men jakşı görem, sen de jakşı görgün. Kim Hasan Husayn de jakşı görse, anı dağı jakşı görgün deyt. Mına ki Allah Taala jakşı görgün, jana qaysı jakşı göret, kimdi jakşı göret degen, kim Hasan menen Husayn de jakşı görse, oşonu da Allah Taala jakşı göret eken. Demek bu imandan biz daha jakşı görüşübüz gerek. Amin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin.